Пияз кабыгынын кайнатмасын элдик медицинада көптөгөн ооруга каршы колдонулат. Анткени анын курамындагы витаминдер, пайдалуу элементтер көп. Ошондуктан ар түрдүү ооруга каршы күрөшөт. Саламатсыздарбы менин кымбаттуу окурмандарым, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге пияздын кабыгын кайнатып жана аны кандай ооруларга эм катары пайдаланат, ошол жөнүндө кеңири айтып беремин. Сөз түрдө видеону аягына чейин караңыздар. Ал үчүн бизге ушундай чуңкур идиш керек болот. Таза чуңкур идишибизди алабыз дагы жана бизге 2 баш пияз керек болот. Пиязды эң биринчи тазалап жууп алабыз, чаңдардан арылтып, жана пиязды акырындап кабыгын арчып баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей, пияздын кабыгы 2-3 катмар болот. Бизге ошондой 2-3 катмары түшпөгөн пияз керек болот. Видеодо көрүп турганыңыздай, бул пияздын бир эле кабаты калган экен. Ошондуктан мен дагы башка пияздын кабыгынан кошомун, бирок сиздерде түшпөгөн пияз болсо 2 баш пияз жетет. Мына ушундай кылып тазалап алабыз. Жана мен кабыгын арчыгыча сиздерге бул пияздын кандай ооруларга эм экенин айтып берейин. Пияз кабыгы көптөгөн витаминдерге бай. Ошонун ичинде Е, В, С жана калий, магний, темир, күкүрт сыяктуу элементтерге бай. Пияздын сырткы кабыгы вируска, инфекцияга каршы күчкө ээ. Пияз кабыгы кандай ооруларга эм болот? Терини жакшартып, жашартат, жүрөк, кан тамыр ооруларын алдын алат, эркектик күчтү жакшыртат, иммунитетти көтөрөт, рак оорусу менен күрөшөт, организмдеги шлактарды тазалайт, буту ооругандарга жакшы жардам берет, чарчаганды басат, организмди курттардан тазалайт, ичеги жолдорун калпына келтирет, ашказандын жумушун жакшыртат, кан айлануусун жакшыртат. Ошондой эле теридеги жараны тез айыгуусуна жардам берет. Пияздын кабыгын даярдап арчып алдык жана сууну кайнап турган жеринен алып үстүнө куябыз. Пияздын кабыгын жапкандай кылып куюп алгандан кийин бетин жабабыз дагы 15-20 мүнөтага коюп коебуз. Пиязыбыз 15 мүнөттө турду. Мына бетин ачып карасаңыздар, ушундай кыпкызыл болгон түс бөлүнүп чыгат. Бул жерде пияздын кабыгындагы бардык ушул витаминдер, пайдалуу элементтердин бардыгы сууга бөлүнүп чыкты. Эми биз акырындап пиязды кабыктарын алып таштайбыз дагы. Буну бир аз муздатып барып, күнүнө 5 кашыктан ичесиздер. Bir gün içinde 5 kaşık içiş gerek. Arasına 1 kaşıktan içip, arasına убакыт салып, gününü 24 saatin içinde 5 kaşık içesиздер. Жана айтып кетчү нерсе, бул суусундукту кабылдар алдын өзүңүздүн врачыңыз менен кеңешип туруп ичсеңиз жакшы болот. Анткени бул жерде көптөгөн ушундай ооруларга пайдалуу. Эгер сиз ошол оорулар менен ооруп жүрсөңүз, сөз түрдө ушул суусундук жөнүндө врачыңыз менен кеңешип туруп, андан кийин барып ичиңиздер. Анткени бул элдик медицинада колдонулган дары суусундук болгондуктан өзүңүздүн врачыңызга сөз түрдө айтып, кеңешип, андан кийин барып ушул суусундукту кабылдасаңыз болот. Видео сизге пайдалуу болгон болсо, сөз түрдө менин каналыма жоготуп албаш үчүн катталып коюңуздар жана лайк басып, каналымды колдоп койсоңуздар.